дагы суроом, Азамат мырза, сиз нокат боюнча мага бердиңиз ошо айылдардын списогуну. Ошонун ичинде Салиева айыл өкмөтү кирбей калыптыр да. Ал жакта дагы аябай сууга муктаж болгон жаңы конуштар бар, айылдар бар, чоң айылдар. Ошол боюнча карап берсеңиздер. Анан могу сметалык долбоорлук ошол эмес расходторуна акча бөлүнгөн да уже, бюджеттен бөлүнүп каралганбы? Бирок каралса деле 2025 жылы даярдамак экен долбоорлорду. Ошо даярдап бүтөөр менен ушул списоктогу таза суу боюнча проекттерге акча каражаты бөлүнгөнбү? 2026 жылы каралганбы? Бул жылы каралган, бирок республикалык бюджет бизде факт менен болот. Биз акт выполненных работ берген сайын акча бөлүнөт. Бизде маселе жок республикалык бюджеттен. Канча объем берсең? Долбоор болор менен эле сиздер аны жумушка киргизесиздер, тендер өткөрөсүздөр. Финансированиене маселе жок. Анда ошол Салиева айыл өкмөтүнү да карасаңыздар, андан сырткары Кадамжай районундагы Масалиев айыл өкмөттөрүн да көргөн жокмун да. Ушул боюнча андан сырткары могу Кызылкия шаарынын суусу боюнча аябай көп маселе көтөрдүм. Ошо ЭБР менен алат кетсиздер, ошону дагы тездетсеңиздер деп. Эске алынат. Баягы адамдардын эң базовый муктаждыгы да таза суу менен камсыз болуу. Ошо ирригация маселеси, таза суу бул эң биринчи бул муктаждыгы. Башка тармактарга караганда ошол эң биринчи орунда чечилиш керек да. Элдерде таза сууга жетишсиз деген бул Африка өлкөлөрүндө эмес, биз эми светтик өлкөбүз да. Суусуз ташта дарыяларыбыз кенен. Ошондуктан ушул маселени көбүрөөк өкмөттө бюджетти караганда сиздер талашсаңыздар деген. Жарайт. Өзүңүздөр тарапта талашып, ушу сууга акчаны бөлдүрсөңүздөр. Себеби дегенде бюджеттин профицит деп жатасыздар, республикалык бюджетте. Ошо профицит эмнеге профицит калтырасыздар? Ошону ушул жака бөлбөйсүздөр. Таза сууга, ирригацияга, экономика жагына. Ошол жакта сиздер талашсаңыздар деген менин сунушум бар да. Жарайт. Рахмат.